Ош боюнча эми көйгөйлөр көп. Бактыйыр Кесипович, сиз билесиз, мен сизге жазында айтканмын. Ош шаарында таза суу маселе боюнчачы 2012-ден 20 жылга чейин АБР, ИБРден акча алынган экен. 9 миллион доллар, 11 миллион евро и даже республиканский бюджеттен 22 миллион сом берилип, бөлүнгөнүнө карабай ушул убакка чейин суу маселеси чечилбей келет да. Аз дагы коркунуч болуп атат. Мына 22 жылы Азия банкыдан эмне 3 миллион доллар акча бөлүнүптүр. Бизге келген маалымат боюнча ошо 3 миллион жетпейт деген маалымат болуп атат да. Даже уткан эмнелер тендерден баш тартат деген эмнеде турат да. Себеби ошо материалдардын өзүнө өзү 2,5 миллиондон ашык акча кетип атат экен да. Ошого бир жооп берип коесузбу? Бул маселени сиз мага айткансыз, Фархатбек Айбекович. Ал жерде маселени мен билем. Жамгыр жааса ал жерде таза суу боюнча маселе чыгып калат. Мен тиги ошо 16-17 сентябрда Ош шаарында отурганда координациялык штабта. Ошондо Ош шаарынын мэри менен сүйлөшкөндө ушул боюнча сүйлөштүм. Ал мага мындай деп айтты да, доклад. Тендер жарыяга берилген. Ушу тендер бүткөндөн кийин баштайбыз деп мага ушул маалымат берген. Анан кийин жыйынтыгы кандай болуп калды, мен азыр так билбейт экенмин. Анткени мындай туура эмес маалымат берип койбойн. Азыр 5 мүнөт, 10 мүнөт азыр бир телефон аркылуу сүйлөшөйүнчү, анан сизге жооп берип коеюн. Ооба, ошону көзөмөлгө албасаңыз болбойт да. Себеби рахмат, акча бөлүнүп атат, результат болбойт да. Мына кече 2 күн жаңыр жагып, азыр мына бүгүн Ош шаарында таза суу дагы өчүрүлүп атат да. Дагы экинчи маселе ошого кошуп, Ош облусунда Кара Суу районуна караштуу Кызыл Кыштак жана Шарк айыл өкмөтүндө 50 миңден 100 миңге чейин биздин жарандарыбыз азыркы күнгө чейин Ош шаарынын суу ичип келет да. Быйыл 22 жылы суу тартыштыгына байланыштуу Ош муниципалдык суу чарба башкармалыгы Кара Суу районунун Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнө толук суу берүүдөн баш тартыптыр да. 18 күн суу жок болуп, ошол жерде активисттер, жарандар, водовоздор менен суу ташты да. Биз өкүл катары барып 10 секунд. Ошо башка фондторго рахмат, скважина ачсак, там геологтор берип атат, не питьевая вода депчи. Ошого шаарга байланыштуу мощностун күчөйтүрүш керек. И мына акчабыз 3 миллион, абага үчүп кетпеш үчүн кошуп бериш керек акча. Түшүндүм. Рахмат, кийинки сөз